Саламатсыздарбы, сиздерди бүгүнкү күнгө даярдалып чыккан жаңылыктар менен тааныштырабыз. Андыктан биздин Сокол Медиа YouTube каналына катталып, пикир калтырганды унутпаңыздар. Ысык көлдө баңгизаты менен бир жаран кармалды. Бул тууралуу Ысык көл областык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин Ысык көл жана Нарын областтары боюнча баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү башкармалыгынын кызматкерлерине Жетегүз районунун тургундарынын бир үйүнөн мыйзамсыз баңгизатын сактап жүрөрү жөнүндө маалымат түшкөн. Аталган маалымат Жетегүз райондук ички иштер бөлүмүнүн бирдиктүү рейстерине катталып, тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 283 беренесинин белгилери боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө Кичи Жаргылчак айылынын тургуну 55 жаштагы жаран кармалган. Маалыматка көрсөтүлгөн жарандын жашаган жери боюнча санкцияланган тинтүү жүргүзүлүп, анын жүрүшүндө кашардын полунун астынан 2 литрлик 3 даана айнек, идиштер табылып, анда жапайы өскөн кара курайдын өзгөн жыты бар өспүрүмдүктөр болгон. Алдын ала салмагын өлчөө учурунда айнек идиштер менен алынган заттын жалпы салмагы 3 кг 285 грамм түздү. Учурда соттуу химикалык экспертиза дайындалып, тергөө амалдары жүрүп жатат. Ысык көл областынын Төп районундагы айылдардын биринде 14 жаштагы кыз асынып алды. Бул тууралуу Өздүк булактар билдирди. Аталган факт болгондугун Ысык көл областык ички иштер башкармалыгы тастыктады. Маалыматка караганда 2023 жылдын 28 январында 2009 жылы туулган кыз үйүнүн короосундагы бакка асынып алганын ата-энеси көргөн. Анын жансыз денесин тышкы кароо жүргүзгөн учурда башкы тактар байкалган эмес. Бул факт Төп райондук ички иштер бөлүмүнүн тарабынан бирдиктүү рейстерге катталып, соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Учурда тийиштүү иштер жүрүп жатат. Жалал Абадда жарандар карактоо менен алектенген кылмыштуу топ кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Кала Бука районунун тургуну Жалал Абад облустук милициясына арыз менен кайрылып, ок атуучу курал жана бычак менен коркутуп, колуна бычак сайып, бутуна астына ок чыгарып коркутуп, 50 000 сомун күчкө салып тартып алгандарга мыйзамсыз чегине чара көрүп берүүнү өтүнгөн. Аталган факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 207 беренесинин кыраачылык негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары башталган. Мындан тышкары, өткөн жылдын апрель айында милицияга дагы бир жаран арыз менен кайрылып, жабырлануучу өзүнө таандык унасы 950 000 сомго сатып, ага 700 000 сомун гана берип, калган 250 000 сомун ушул күнгө чейин коркутуп бербей жүргөнүн айтып, чара көрүп берүүнү өтүнгөн. Ошондой эле ал ушул айда Айбек менен Турар аттуу жигиттер келишип алдоо жолу менен унааны өздөрүнө каттап алуу аракет кылышып, бул ойлору ишке ашпай калган соң $200 жана 5 000 сомун алып кетишип, кийин дагы акча алып турушкан. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 209 беренесинин алдамчылык негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары башталган. Жогорудагы козголгон кылмыш иштеринин негизинде Жалал Абад областык милициясынын кызматкерлери тарабынан ыкчам иликтөө иштери жүргүзүлүп, Турар жана Айбек аттуу жарандардын өздүктөрү аныкталып, 28 январда аталган жарандар кырмалышты. Алардын Жалал Абад шаарындагы үйүнө тинтүү иштери жүргүзүлүү учурунда мурда соттолгон 39 жаштагы жашаган үйүнөн 2 даана бычак, 1 даана колго жасалган ок атуучу тапанчага окшош курал, 1 даана үн басаңдаткыч окшогон темир, 1 даана темир дубинка жана 2 даана Макаров үлгүсүндөгү тапанча, 4 даана ок табылган. Мындан сырткары, анын шериги 31 жаштагы мурда соттолгон жаран жашаган үйдө жана BMW үлгүсүндөгү унаадан 1 даана күмүш түстөгү колго жасалган бычак табылып алынган. Кармалган оор кылмышка шектүү жарандар Жалал Абад шаардык милициясынын убактылуу жайына киргизилди. 2022 жылы Кыргызстанда билим берүү тармагынан 44 миллиард 962,8 миллион сом каралган. Бул тууралуу Финансы министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, 2022 жылдын 12 айында билим берүү жана илим министрлигинин борбордук аппараты министрликке караштуу билим берүү жана башталгыч билим берүү мекемелеринин республикалык бюджетинен 44 миллион 962,8 миллион сомго каржыланды. Бул жылдын такталган планына карата 97,2%га түзөт. Анын ичинен курулган беренелер айлык акы жана башка боюнча аткаруу 44 миллион сомду түздү. Бул жылдын такталып планына карата 44 миллиард 463 миллион сомду же 97,8%ды түзөт. 2021 жылдын аткарылышына карата 2022 жылы чыгымдар 15 миллиард 768 миллион сомду түздү. 2022 жылы министрликтин борбордук аппаратынын имаратынын оңдоо иштерине 39 миллион сом бөлүнүп, толугу менен каржыланды. Мындан тышкары кызматкерлердин айлык акысы жана социалдык фондго төгүмдөр убагы менен каржыланды. Июнь айында билим берүү мекемелеринин кызматкерлеринин отпуска чыккандыгы айлык акылары 8 миллиард 19,8 миллион сомду түздү. Майлуу суу шаарында таза суу жана жылуулук берүүнү токтотуунун кесепеттеринен келтирилген чыгым 43 миллион 821 миң сомду түздү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, анын ичинен инженердик кызматтарга келтирилген зыян 15 миллион 377 миң сомду түздү.
Калыбына келтирүү иштеринин суммасы 1 миллион 833 миң сом. Экономикалык зыян 26 миллион 609 миң сом. Белгиленген 29 январга карата шаардык калкынын 91% жылуулук менен камсыздалды. Таза суу системасында авариялык катталгандарынан байланыштуу учурда шаардын калкынын 51%-на таза суу жеткирилген. Эске салсак, Майлуу суу шаарынын аймагындагы катуу сууктун кесепетинен 12 январь күнү шаардын калкына таза суу берүү үзгүлтүккө учураган. Суу берүү системасынын башкы суу сактагычына жана суу берүүчү түтүктөргө суу тоңуп, суунун басымы кесимин төмөндөгөн. Кадамжайда баласын сабап видеого тарткан аялга карата кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Кабар агенттигине Баткен облустук милициясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, 2023 жылдын 27 январында милицияга Кадамжай районунун 1984 жылы 21 жылы туулган кызын уруп, зомбулук көргөзгөндүгүн билдирип, мыйзам чегинде чара көрүүсүн суранган. Аталган маалымат Кадамжай райондук милициясынын маалыматтарынын электрондук журналына катталып, тергөө чейинки текшерүү иштери багытталган. Арыз ээсинин айтымында 2023 жылы январь айында башында жарандык никеден аялы экөө өз ара келишпестиктен улам чогуу жашабай калышкан. Ошол себептен аялы кызын уруп, телефонго тартып, видеосун жолдошуна жиберген. Милиция тарабынан аталган факты боюнча кызга соттук медициналык, ал эми аялга соттук психиатриялык экспертизалар дайындалган. Ошондой эле аялга карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 138 беренесинин негизинде баланы же алсыз абалдагы же күнөөлүү материалдык же башкадан көз куранды болгон адамды уруп сабоо кылмыш иши козголгон. Учурда тергөө иштери уланууда. Кызыл Кыяда өзүн милиция кызматкери катары тааныштырып, ишкердин акча каражаттарын талап кылган жалган милиция кызматкери Бишкекте кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, 26 январда Кызыл Кыя шаарынын Караван айылынын тургуну жеке ишкер 43 жаштагы жаран арыз менен кайрылган. Ал арызында ошол эле күнүн белгисиз жара анчалып, ага карата компроматтык материалдар бар экендигин айтып коркутуп, 300 миң сом акча каражатын талап кылган жаранга карата чара көрүп берүүнү өтүнгөн. Аталган факты Кызыл Кыя шаардык милициясынын катталып, тергөө иши башталган. Текшерүү иштерин жүрүшүндө шектүү талап кылып жаткан акча каражатын Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгына алып келүүсүн айткан. Жогорулардагы негизинде Кызыл Кыя шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматынан Чыңгыз аттуу милиция кызматкери талап кылып жаткан акча каражатын алуу учурунда жаңы кармоого көмөктөшүү жөнүндө анын тергөө тапшырмасы берилген. 28 январда саат 1:00 чамасында ички иликтөө кызматынын кызматкерлери Кызыл Кыя шаардык милициясынын ыкчам тергөө тобу менен биргеликте жүргүзүлгөн ыкчам иликтөөнүн негизинде айтылган жерде жабырлануучудан 230 миң сом акча алынып жаткан жерине шектүү кармалып, ага акчасы далил зат катары алынды деп айтылат маалыматта. Кармалган шектүү жарандын өздүгү такталып, ал эч жерде иштебеген Баткен облусунун Кадамжай районунун тургуну 30 жаштагы жаран экендиги аныкталган. Ал атайын тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн Кызыл Кыя шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Ушул жана башка жаңылыктарды Сокол медиа сайтынан окуй аласыздар. Сиздер менен мен Аделина Бакытова.